пожелать успехов. Нуржан Адылова күч түзүмдөрүнүн кызматына 19 жашында келген. Келерки жылы бул тармакта иштеп жатканына туура 30 жыл болот. Ал бул убакыттын аралыгында кесибине байланыштуу жакшы да жаман да күндөрдү башынан кечирген. Бирок кандай оор болсо да Нуржан айым кесибин жакшы көрүү менен бүткүл оош кыйыштарды жеңип келет. Албетте биздин күч түзүмдөрдө биздин кыргыз милициянын айымдары орду абдан маанилүү, себеп дегенде ушул көйгөйдү жараткан, социалдык коомдо көйгөй жараткан бул жанагы зордук, зомбулук, балдарга жана аялдарга карата жасаган зордук, зомбулуктар. Ушул учурларда айымдарга көп ишеним берип, мындай жакшы калпта айтып берет да ошол жабыркаган аял. Ошол эле бала болсо деле, себеп дегенде аял эне катары, эже катары мындай ишеним түзүп, ошол нерсени багытта көп маалымат алып жардам бергенге аракет кылабыз. Нуржан айым 2011 жылдан бери милиция айымдарынын ассоциациясында мүчө. Быйыл ошол бирикменин түзүлгөнүнө 10 жыл болду. Ал ассоциация 2010 жылдагы кок алаңдан кийин түзүлгөн. Аны менен катар бүгүн коопсуздук жана укук коргоо тармагындагы аялдар ассоциациясынын 5 жылдыгы. Буга ылайык Бишкекте аталган бирикменин конференциясы өтүп, учурдагы көйгөйлөр жана аны чечүү ойлор айтылды. Ассоциация бүгүнкү күнү жыл сайын көбөйүп атат. Бизде мен эми санын айтпай эле коеюн, бирок жылдан жылга көбөйүп атат. Башынан бир 300 эле адамдар болчу. Азыр болсо көбөсө эле көбөйдү. Пландардын арасында бул ошо биздин күч түзүмдөрдө, анын ичинде милицияда иштеген аямдардын орду. Алардын орду эле эмес, мисалы мына кийимин эле айталык. Биз башка мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, ошо айымдар жана эркектер үчүн формалары мындай айырмасы болот экен. Аталган конференцияга ЭКУ менен БУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү катышып, чогуу алып барылып жаткан иштер тууралуу баяндама жасалды. Өз кезегинде ЭКУнун Бишкектеги өкүлү аялдардын укук коргоо системасын өнүктүрүүгө кошкон салымын белгилеп, ассоциациянын түзүлгөн мааракеси менен катышуучуларды куттуктады. Женщины, они привносят свой уникальный вклад, они привносят свой... Менин бул оюма баары кошулат болуш керек деп ойлойм. Себеби укук коргоо ишинде айымдардын орду эбегейсиз. Күч түзүмдөрүндөгү айымдардын түйшүгү экесе. Себеби алар үйдө эне, сыртта эркектер сыяктуу эле тиешелүү милдеттерин аткарышат. Балдардын укугун коргоо, зордук, зомбулук үстүнөн иштөөдө дагы эмгегин айта кетпесек болбойт. Особенно в тех сферах, которые признаны традиционно мужскими сферами деятельности. Бүгүнкү күндө өлкөдө аялдар мырзаларга тиешелүү болгон оор кесиптерди көбүрөөк тандайт. Бул кандайдыр бир деңгээлде гендердик саясаттын туура багытын жана артыкчылыктарын белгилейт. Себеби аялдардын орду бардык чөйрөдө болушу керек. Бул учурда укук коргоо органдары дагы четте калбаарын Ички иштер министринин биринчи орун басары Атылбек Бийбосунов билдирди. Профилактика семейного насилия, тренинги по лидерству, укрепление взаимодействия с населением. Үй бүлөлүк зордук, зомбулукка карата профилактикалык иш-чаралар, лидерликти өнүктүрүү боюнча ар кыл тренингтер жана коомчулук менен кызматташтыкты бекемдөөдө милиция айымдарынын ассоциациясы 10 жылдан бери ийгиликтүү иштерди алып барып келе жатат. Республикадагы коомдук тартипти стабилдештирүүдөгү ордун дагы айта кетпесем болбойт. 2021 жылы күч түзүмдөрүндө иштеген айымдардын саны 2020 жылга карата көп. Бул 13-16% түзөт. Бул сандар алардын көбөйүп жатканын айгинелейт. С предыдущими показателями, взять, к примеру, 16-17 годы. Иш-чаранын алкагында өз ишинде өзгөчөлөнгөн милиция кызматкерлерине дагы ардак грамоталар тапшырылды. Белгилей кетсек, милиционер аялдар ассоциациясы 2010 жылдын 1 октябрында түзүлгөн. Азыр бирикменин курамына дээрлик бардык укук коргоо структураларынын жана ведомстволук уюмдардын кызматкерлери кирет. Ал эми бирикменин мүчөлөрү ар бир облуста бар. Айзагам Чебекова, Жантай Макенов, Пирамида.